19-октябрда Бишкекте Ак үйдүн алдына армияда каза болгон жокерлердин ата-энелери митингге чыгышты. Жалпысынан 4-5 ата-эне кыргыз армиясын жоюп салуу керек. Ата-энелер балдарыңарды армияга жибербегиле деген жазуулары бар плакаттарды көтөрүп чыгышты. Митингге чыккандардын бири Назира Касымалиева уулун армияга жиберип 1 айдан кийин анын сөөгүн тосуп алган. Касымалиеванын баласы Нурсултан Каргулов бул жылдын 7-апрелинде армияга кетип 6-майда ант берүүсүнө ата-энеси катышып келген. Уулу кызматын андан ары улантуу үчүн Чүй облусуна караштуу Новопокровка айылындагы аскердик бөлүккө жиберилет. Андан 1 ай убакыт өткөн соң баласы өзүн өзү өлтүрдү деген кабарды билдиришкен. После присяги эртеси Новопокровкага бөлүнгөн. Анан эле 1 айга жетпей эле ушу балабыздын сөөгүн алып келип беришти. Суицид деп. Бирок кабар угузганда эле биз ишенген эмеспиз, что бала ушундай өзүнүн өмүрүнө өзү кол салат деп ишенген эмеспиз, дагы эле ишенбей эле келебиз. Анан биз мамлекетке ишенип жибергенбиз, ошо баланы дени сак, колу буту аман эсен, кайра бизге да ошондой аман эсен кайтып берет го деп ойлогонбуз, бирок биз баланы сөөгүн алып келип берет деп биз эч качан күткөн эмеспиз. Анан биздин баланын дагы эле тергөө иштери жүрүп жатат. Присягага барганда жап-жашынакай бала болчу. Жашынакай ой тилек максаттары бар болчу, анын өзүнүн өмүрүнө өзү кол салат болчу деп мен эч качан ишене албайм. Они это просто прикрывают. Жөн эле жашырып атышат да. Өзүн өзү өлтүрдү деп, бирок мен ишенбейм, ишене албайм. Ошон үчүн мен ошого нааразычылыгымды билдирип атам мамлекетке. 2012-жылы Чыңгыз Нурланбек уулу армияда кызмат өтөгөнүнө 5 ай болгондо Дедовшина чырлуу окуяга туш болуп, окко тийип каза тапкан. Аны аткан кызматкер соттун чечими менен камалган. Бирок учурда мөөнөтү бүтө электе эле акталып жатканын каза болгон жоокердин апасы Динара Сыдыгалиева айтты. Келсе баламдын топчусун баары үзүлгөн, майкасын чечип алышыптыр, жипчыңалач. Түнү менен сабашыптыр. Ошондо кыйнабанып менин көзүмчө алып келип, ошондон начальник менен кечирим сурап, экинчи эже мындай болбойт, балаңызды жакшы карайм деген. Макул деп баламды өткөзүп бербойм, кайта кеттим. Кайта кетсем анан 2012-жылы 5-октябрда начальниктер келди үйгө. Биз шошуп кеттик. Эмне болду десек эле айтты. Балаңыз кичине тентек кылып койду деди. Тентек кылып койсо эмне болду? Жакшы эле балам бар эле, созулган. Деп анан кийин койду, папасын жибердик. Папасын жиберсе, көрсө баламды деген ошондо атып коюшуп, анан угускан апарышкан турбай, алып келген турбай бияка. Анан кийин ошо барганда эле жолдошум айтты, ишенбейм силерден, баламды өлтүрүп салдыңар, тигиндей мындай десе, чын эле ошоктон ошо күнү 5-октябрда эртең менен постко чыгат, балам жашынакай эртең менен 2 дет менен келат, жолдон тиги ак жол, таможня ак жолго жеткенче дагы мушташышат. Ошондо жа көзүмдүн көбүласы 1 саат мурун болуптур да. Анан мушташып бүткөндөн анан таможня ак жолго жетишет. Ак жолго жеткенде аерден дагы мушташышат. Дагы мушташканда ошо жерден жана алдар жетпей калып, өзүм балам занимация кылып жүрчү да, кикте катышчу да. Анан ал жетпей калып, ошо жерден баламды өзүм берки бала Тургунов деген өзүнүн автоматы менен атып салат. Белгилей кетсек, бул жылы армияда каза болгон жокерлердин саны 5ке жеткен. Бул башка жылдын ушул убагына салыштырмалуу көп. Анар Рахматалиева, Марал радиосу.